Коронавируска каршы республикалык ыкчам штабтын бүгүнкү 25 ноябрдагы маалыматына караганда кечээден бери бул илдеттен 4 киши көз жумду. Көз жумган бейтаптардын экөө Бишкек шаарынан, бирөө Талас облусунун, дагы бирөө Баткен облусунун тургуну болчу. Соңку бир күн ичинде вирус дагы 378 адамдан табылды. Оору жуккандардын жалпы саны 70.744 кишиге жетти. Бир күндө 455 адам айыгып чыкты. Азыр ооруканада 2851 адам жатат. Дагы 3832 бейтап үйдөн дарыланууда. Бүгүн Жогорку кеңештин жыйынында депутаттар эмгек жана социалдык өнүгүү министринин кызматына Ализа Солтонбекованын талапкерлигин жактырды. Солтонбекованын талапкерлиги өкмөт башчынын милдетин аткаруучу тарабынан сунушталган. Буга чейин эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри кызматында Улукбек Кочкоров иштеп келген. Кыргызстанда мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоого талапкерлерди көрсөтүү мөөнөтү аяктады. Бул тууралуу 25 ноябрда Борбордук шайлоо комиссиясы кабарлап 47 адамдын тизмесин жарыялады. Жалпысынан 65 арыз түшкөн. Алардын бирөө партиялардан, калгандары өзүн өзүн көрсөткөндөр. 30 коммерциялык эмес уюмдарда иштегендер, 24 убактылуу жумушсуздар, 5 мамлекеттик органдарда иштегендер, 3 Жогорку кеңештин депутаты, 3 пенсионер болчу. Талапкер болууну каалаган 9 адамдын мамлекеттик тилди тийиштүү деңгээлде билгени тууралуу сертификаты жок болгондугуна байланыштуу жана 3 адамдын соттолгондугу жоюла электигине байланыштуу 19 ноябрда Боршайком алардын документтерин кайра кайтарып берген. Мындан тышкары 6 адам шайлоого катышуудан өз каалоосу менен баш тартты. Ошентип бүгүнкү күнгө карата талапкер болуп катталууну каалагандардын саны 47 адамды түзүүдө. Аларга эми банк мекемелеринен эсеп ачып, элден кол топтоп, шайлоо күрөсүн төгүп, жетишпеген документтерди толуктоого 6 декабрга чейин убакыт берилди. Андан соң Боршайком документтерди мыйзамга шайкеш келишин текшерүүнү жүргүзүп, бул жараян 14 декабрга чейин уланып, каттоо мөөнөтү күндүн акырында аяктайт жана 15 декабрдан тартып шайлоо алдындагы үгүт иштери башталат.